Bir tutumdu süйлөмдөрдүн дагы bir түрү белгисиз жактуу сүйлөм. Жактуу жана жакшысы бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн башка түрлөрү сыяктуу эле белгисиз жактуу сүйлөмдүн да структуралык негизин грамматикалык бир гана баш мүчө баяндооч түзөт. Bir tutumdуу сүйлөмдөрдүн системасында белгисиз жактуу сүйлөмдүн өзүнө гана мүнөздүү өзгөчөлүгү бар. Жогоруда эскертилгендей, белгилүү жактуу, жалпы жактуу сүйлөмдөрдүн этичтик жана атооштук баяндоочтору биринчи жана экинчи жактарды көрсөтүп турса, белгисиз жактуу сүйлөмдүн баяндоочу формалдуу түрдө гана үчүнчү жакты көрсөтүп турат. Кыймыл аракетти аткаруучу ээси белгисиз болсо да, структуралык негизин үчүнчү жактагы этичтик баяндоочу жана ага багынычтуу айкындоочтордон түзүп турган сүйлөмдөр белгисиз жактуу сүйлөм болуп эсептелинет. Бул жердеги сүйлөмдү карап көрөлүк. Көл жээгиндеги казак, өзбек пансионаттарын биротоло аларга берет деп жүрүшөт. Бул жерде мына көзүңөр көрүп тургандай жүр, үш, анан кийин мынакей үчүнчү жактын көрсөтүп турган т мүчөсү. Bir tutumdуу жөнөкөй сүйлөмдүн башка түрлөрү сыяктуу эле белгисиз жактуу сүйлөмдөрдө пикир алышуу процессинде коммуникативдик каражат катары колдонулат. Жана бул сүйлөмдүн өзүнө гана мүнөздүү структурасы, синтаксистик семантикасы, интонациялык бүтүндүгү бар. Белгилүү жактуу сүйлөмдөр жалгыз баш мүчөдөн, баяндооштун багынычтуу тобунан уюшулса, белгисиз жактуу сүйлөмдөр жалгыз баш мүчөдөн, баяндооштон уюшулбайт. Ал структуралык табияты боюнча эки элементтен, багынычтуу айкындоочтордон, багындыруучу баяндооштон уюшулат. Бул анын структуралык негизги өзгөчөлүгү. Белгисиз жактуу сүйлөмдүн семантикасы дегенде, анын тутумундагы бардык сөздөрдүн суммасынан келип чыккан мазмундуу маанилерди түшүнүү керек. Тактап айтканда, белгисиз жактуу ар бир сүйлөмдүн тутумунда канча түгөй болсо, ошонун бардыгынын өз ара катышынан келип чыккан синтаксистик маанини түшүнүү керек. Демек, белгисиз жактуу сүйлөмдүн тутумунда канча түгөй сөз болсо, ошонун бардыгы семантикалык түгөй болуп эсептелинет. Мынакей бул сүйлөмдү карап көрөлүк. Азыр ысык көлдүн түндүк жээктеринде шарап жасоочу жүзүмдүн түрдүү сортторун өстүрүп жатышат. Бул жерде өстүрүп жатышат сүйлөмдүн баяндоочу болуп атат, сүйлөмдүн негизгин уюштуруп аткан ошол үчүнчү жакта турган этиш. Мынакей жат оңгусу десек, жат оңгусу, ыш кошмо менен мүчөсү, чакчылдын мүчөсү мынакей Т үчүнчү жакта турат. Демек, үчүнчү жакта турган этичтик баяндоочу аркылуу белгисиз жактуу сүйлөм уюштуруп атат. Белгисиз жактуу сүйлөм мазмуну боюнча үчүнчү жакка тиешелүү болуп айтылат да, анын үчүнчү жактагы субъектиси ойдо турганы менен, баамдап үчүнчү жакта деп эсептелгени менен, анын конкреттүү ким эмне экендигин так эмес, башкача айтканда белгисиз боюнча калат. Мынакей бул жерде сүйлөмдөрдү деле каралык. Көл жээгиндеги казак, өзбек пансионаттары биротоло аларга берет деп жүрөт. Бирок ким айтып атканы конкреттүү биз сүйлөмдүн ээси, айтканда ким айтып атканы белгисиз, ошон үчүн бул белгисиз жактуу сүйлөм. Экинчи сүйлөмдөрдү карайлык. Азыр ысык көлдүн түндүк жээктеринде шарап жасоочу жүзүмдөрдүн түрдүү сортторун өстүрүп жатышат. Бизге бул кимди өстүрүп жаткандыгы бизге баары бир белгисиз боюнча калып атат экендигин. Демек, аракет кылчу жагы бизге белгисиз. Белгисиз жактуу сүйлөмдүн эң зарыл, эң негизги минималдуу өзөк мүчөсү баяндооч болуп эсептелет. Ага үчүнчү жактын мүчөсү Т жалганып турса да, же жалганбай айтылса да, формалдуу түрдө үчүнчү жакта деп эсептелинет. Кыргыз тилинде белгисиз жактуу сүйлөмдүн баяндоочунун милдетин учурчак жана келерчак этичтер аткарса, анда аларга үчүнчү жактын Т мүчөсү жалганып айтылат. Мына бул жерде көрүп турабыз, мына Т мүчөсү жалганып айтылды. Эгерде жанакы баяндоочубуз келер чакта же учурчакта туруп атса, Т мүчөсү жалганып айтылат. Мынакей жерде Т мүчөсү жалганып айтылды эки сүйлөмдүктө. Эгерде сөз болуп жаткан сүйлөмдүн баяндоочу өткөнчак этичтен болсо, анда Т мүчөсү жалганбайт. Ошондой болсо да өткөнчак этичтик баяндоочу үчүнчү жакта деп эсептелинет. Мына бул сүйлөмдү карайлык. Кыргыз Республикасынын энергетикалык булактарын менчиктештирүү жөнүндө көп айтышты. Бул өткөн чакта турат.
айтышты. Демек, өткөн чакта турса бул жерде Т мүчөсү уланбайт. Бирок уланбай турганы менен, уланбаса дагы биз бул жанакы сүйлөмдүн белгисиз жактуу сүйлөм, башкача айтканда, бул жерде кыймыл аракет үчүнчү жактан айтылып аткандай, үчүнчү жакта тургандай келтирип атат. Белгисиз жактуу сүйлөмдө кыймыл аракетти аткаруучу жактын белгисиз болушу сүйлөмдөрдүн коммуникативдик милдетине таасирин тийгизбейт. Анткени мында аракет кылуучу жак эмес, кыймыл аракет маанилүү болгондуктан кыймыл аракеттин өзү биринчи планга коюлат. Мына ушул кырдаал белгисиз жактуу сүйлөмдөрдө ойдун берилишинин спецификалык өзгөчөлүгүн түзүп турат. Биринчи, белгисиз жактуу сүйлөмдүн структуралык негизин көбүнчө үчүнчү жакта колдонулган жекелик сандагы этичтик баяндоош түзөт. Бирок баяндооштун жагына жана санына карап, анын аракет кылуучу грамматикалык ээси үчүнчү жактагы ататтоош деп эсептөөгө да, божомолдоого да болбойт. Анын аракеттенүүчү логикалык субъектиси так эмес, кандайдыр жалпыланган бирөө сыяктуу гана айтылат. Ала карганы, могу сүйлөмдү карайлык. Ала карганы атынан чакырат. Бул жерде бизге белгисиз, ким чакырып аткандыгы бизге белгисиз. Коркконго кош көрүнөт. Демек, бул жерде дагы жагы белгисиз. Ошон үчүн бул сүйлөмүбүздүн экен, бул темабыз белгисиз жактуу сүйлөм. Экинчиден, баяндоочу этичтин ып мүчөлүү чакчыл формасынан болуп, ага болжолдогуч дыр мүчөсү жалганганда белгисиз жактуу сүйлөм түзүлөт. Мына могу сүйлөмдү карап көрөлү. Дартка даба издептир, эмне кылыптыр? Бул жерде дартка даба издептир. Эмне кылыптыр? Издептир. Демек, чакчылдын ып мүчөсү, бул жерде издеп уңгусу, ып мүчөсү бирүндү жерге түшүрүлүп калып атат, анан дыр мүчөсү ушул улануу аркылуу жасалып атат. Минип жүрүп атын издептир, эмне кылыптыр? Издептир, мынакей баяндоочу. Изде, чакчылдын ып мүчөсү мынакей уланып атат. Андан кийин дыр мүчөсү өзгөргөн варианты. Демек, андан аркысы мындай этичтик баяндооштор да логикалык жактан үчүнчү жакта деп эсептелинет. Эми үчүнчүнү карап көрөлү. Айкын өткөн чактын этичтик баяндооштордо белгисиз жактуу сүйлөмдү уюштурат. Этичтин айкын өткөн чагынын үчүнчү жакта билдирүүчү жак мүчөсү жок, ошондой болсо да ал мааниси боюнча үчүнчү жакта эсептелинет. Мисалы үчүн карагыла. Көпчүлүк чогулушта каралды. Кара, бул жерде кетиши, анан могу жерде ыл деген мүчө турат, эми ыс түшүп, эки күндү катар келгенден бир мүчөсү түшүп калганды, өткөн чак. Айкын өткөн чакта туруп атат. Андан кийин чубактын кунунда кууду, эмне кылды кууду. Бул жерде дагы айкын өткөн чакта туруп атат. Демек, бул айкын өткөн чактын этичтик баяндооштордо белгилүү жактуу сүйлөмдү уюштурат экендигине бул жерде күбө болуп атабыз. Эми төртүнчүдөн, демек, бул жерде карасак, баз жана ар мүчөлүү этичтик баяндооштор белгисиз жактуу сүйлөмдү уюштурат. Мисалы үчүн, сүйлөмгө карагыла. Тааныбасты сыйлабас. Сыйлабасы, сыйла, анан мынакей бөлөкөй чакчылдын мүчөсү. Атоштуктун мүчөсү. Алдырар, күнү жаздырар. Бул жерде дагы ар мүчөсү уюштулуп атат. Бешинчисин карайлык эми. Мына бешинчиге кайрылып көрсөк, бешинчи жолу. Суроо уландысы Б жалгануу аркылуу. Демек, суроо уландысы Б жалгануу аркылуу. Ысык көлдүн дарылык касиетине суктанып түшпөйбү, мынакей. Жүрүшпө, мынакей ый, анан мынакей суроо уландысы Б жалгануу аркылуу дагы белгисиз жактуу сүйлөм уюштулат экен. Бул жерде эми
Üçüncü jakta da эсептелинип атат. Бул жерде үчүнчү жактын мүчөсү уланбаса дагы биз билип атабыз. Кимдир бирөө жөнүндө, мисалы үчүн бул жерде эме өзүбүз эле формалдуу түрдө кимдер алар деп айтып койсок, бул дагы туура эмес болуп калат. Биз оюбузда гана үчүнчү жакта экендигин айтып атабыз. Мына ошон үчүн бул сүйлөмдөр белгисиз жактуу сүйлөм болуп аталат. Эми 6-чына карап көрөлүк. 6-чы жол жасалышын. Демек бул жерде сын мүчөсү эң башкысы ролдо сын мүчөлүү бөлүгү этиштен болгон баяндооч аркылуу уюшулат. Жашыңда берсин мен этти, карыганда берсин дөөлөттү. Демек бул жерде эмне кылсын? Сын мүчөсү бул жерде баяндоочу орун алмашып калып атат. Жашыңда берсин мен этти, карыганда берсин дөөлөттү. Баяндооч мына жерге келип атат. Демек биз өзүңөр көрүп тургандай белгисиз жактуу сүйлөмдө жагы биз үчүн такыр эле белгисиз, анын болушу талап кылынбайт, бирок биз баяндоочу шарттуу түрдө гана, формалдуу түрдө гана үчүнчү жакта турган этиштик баянdoошдон түзүлөт экен дагы. Эгерде жана айтып аткандай, эгерде учур чакта жана келер чакта болсо тың мүчөсү уланат экен, ал эми өткөн чак болгондо бул мүчөдө уланбай калат экен. Мына ошентип жанагы болжолдуу түрдө, формалдуу түрдө үчүнчү жакта турган болуп атат, бирок бул жерде жанагы энин болушун талап кылбаган сүйлөм экен, белгисиз жактуу сүйлөм.